Мынакей, мен ушул Черри Тиганы бүгүн алып кетип атам. Бүгүн кайсы күн? Бүгүн так 11 сентябрь күнү мен ушул мени Черри Тиганы алып атам. 790 анан бул жерде дагы бир тууганыбыз бул паркта көптөн бери иштейт экен. Заодно бир комментарий алып берип коеюн дедим. О, паркта иштеп атканга канча убакыт болду? Бул паркта иштейм, көптөн бери иштейбиз. Мен өзүм досум алып келдим бүгүн дагы. Досуңар дагы алып атат. Комфорт алып атат. Мен жанымдагы Тиганы досу алып атат экен. Буюрса жакшы. Парктын условиялары жакшы, келип алсаңар болот. Бардыгыңыздарга сунуштайм. Экран аркасында ба негатив жазган хейтерлерге эмне дейсиз? Аларга ийгилик каалайбыз баарына эле. Жакшы, душевный адам экен. Ийгилик. Рахмат. Черри Тигадасың? Черри Тиго, комфорт. Иш болот атабы? Иши жакшы. Эме кырдаалга байланыштуу эч кандай кысымдар жокпу? Жок, кандай жок. Эле паникага бары жакшы. Бары жакшы. Всё, хорошо. Ушундай туугандар, көрдүңүздөр, мына азыркы учурда ушул Черри Тигалар катар тизилип турат. Бирөөсү кетип атат, меники, бирөөсү бул жак бир тууганыбыздын досу алып кетип атат. Калганда Черри Тигалар бар. Азыркы учурда ушул Gold 312 таксопаркында как раз акция жүрүп атат. Эки адам чогуу келсеңер, эки адам чогуу келип туруп ушу Тигаларды айдайм десеңер, именно комфорт жараган Тигаларды айдайм десеңер, бир айга арзандатуу болот. Сыргак канча акча эле? Бир айга арзандатуу кандай эле? Так, токтоп тур, микрофонду алалы. Бир тууганыбызга рахмат. Мына эле кармаласың да. Так, сыргак бир айга эмесини сүйлөп кетчи. Бир айга эки адам келсе. Ассаламу алейкум. Аким Кеджи YouTube каналынын катталуучулары. Так, биздин паркта условия боюнча именно мына ушу Черри Тиго төрттөргө. Если эки адам чогуу келе турган болсо, комментариялар жок, нормально боло турган болсо, бир ай 2300 болот. Ал бир немеси, а если вдруг жалгыз эле неме болуп келе турган болсо 2500. Да бир вариант бар, если вдруг кызыккандар болсо, официальный трудовой договор кылып иштейм десе, ал именно мына ушу биздин парктан арендага алган адамдар көпкө айдайбыз десе, ошолорго трудовой договор жасап беребиз, официальный. Бирок узак мөөнөткө иштешем дегендерге, арендага иштегендерге, ооба, именно ошо аренда иштегендерге кылып берели деп атабыз. Пока эч кимге кыла элекпиз, бирок ошол если дальнейшем көпкө иштейм мен, силердин паркыңарга көпкө иштейин, келип машина ала турган болсо, сүйлөшөбүз. Келип договор кылып, бизге бир 10-15 адам, может 20 адам, если көп иштейм десе, именно ал бизден келип туруп арендага алып иштейм дегендерге гана ошондой кылып бере алабыз. Всё. Уктуңуздар, туугандар. Ушул автоунаалар МКАДтын 33-километринде жайгашкан, метро Анинага жакын. Мынакей ушул сары здание. Келесиздер, ушул Тигаларга азыркы жүрүп аткан акциялар, официалдуу иштейм дегендер, узак мөөнөттө иштейм дегендер кайрыла бересиздер. Сиздер менен болгон биз Гүлжигит Аким Кеджи YouTube каналынын эмеси башында амандаша албай калдык. Ошол сыргак барыңарга ассаламу алейкум, ийгилик. Бул бир тууганыбызга дагы ийгилик. И бизге дагы ийгилик. Мынакей. Мен буюрса кайра таксиге чыгып атам, иншалла. Ооба туугандар, жогоруда айткандай эле автоуна алдым, чыкты. Мынакей азыр биринчи кезекте эле мойкага баратам. Машинанын ичи бир аз кечирип кой абалда экен, ошо мойкага барып жууп тазалап артыкчоогуна келтирели дагы. Анан бүгүн түнкү саат 12-1лерге чейин, жок 2лерге чейин жумуш кылып беребиз иншалла. Саатыбыз 18:05 болду. Же балким таңга чейин болуп кетиши да мүмкүн. Но пока не знаем. Ошол машинаны жууп алып абалына келтирели. 166 километрге жеткенде бензин бар экен, 51683 километр. Пробег азыркы учурда баштап атабыз. Көптөн бери жок болуп кеттим. Ооба, кайра келип атам буюрса иншалла. Барыңыздарга огромный пламенный салам алейксиз. Коллегалар, кесиптештер, ооба. Көрүүчүлөр, Аким Кеджи YouTube каналынын катталуучулары, сагындым. Омда таксиде сменам тартып YouTubeга жүктөгөндүчү. Анча-мынча бир туугандарыбызды жолдон көрүп калсам айтып калчу. Жөө кетип атканымда, салам алейкум, кандайсың, жакшыбы? Таксиге чыкпайсыңбы? Жумуш жакшы болуп атат, сонун болуп атат депчи. Дос балдарым деле айтат, ушундай деп. Мынакей чыгып бир көрөлү дедик. Москванын жолдорунда жүргөндү да сагынып турбуз го, МКАДка жаңы асфальт тошоп коюшкан го, кап-кара болуп жаңы полосалар менен. Күз келип, бир аз эрте менен кечинде мындай бир салкыныраак болуп атат погода. Машинанын мусор-сусурлары көп. Короче, азалып барып иштейли.
жубалы и дальше. Иншалла, жұмышты баштадық. Жайлырақ отырып, каналға катталалык болсаңыздар, катталып, лайктардан басып тұрыңыздар туғандар. Біз иншалла баштадық. Король в деле дегендей, да? Машинаны 2-3 бері тазалап, чек-чейтіп, жуып шыққанша саат 7-ден 9 өтіп кетті, 10 өтіп кетті керек болса. Эми жұмышты бір қылайын десем, құрсаға чотады. Тамақ жеп, анан кейін жұмышты бір плотно баштайын, иншалла. Чайхана. Да, брат? Валикум. Брат, на 31 километра за сколько поедешь? Не знаю, это где? Прям по МКАДу? Да. Здесь это 33, 2 километра, да? Да. Поехали, брат, садись. Ты покажешь по дороге, где остановиться, что-то как, да? Да, конечно. Просто на той стороне, на другой стороне находишься, но я буду с этой стороны. Сколько еще? Брат, еще 300 рублей, да, и все. Да. Все, брат. Удачи. Тебе также, брат. Удачно алып қалды туғандар, көрдіңіздер. Көрдіңіздер деп қалдым. Мойкадан шығып тұр ем, бір тамақтан алайын деген жерден бұл жігіт остановкадан тоқтап, беқа читап қойып өсім деді. Хорошо деп ал жерге читап қойдым. Самсапамсы алдақ бір жаққа алдым, қайра Вегасқа читап қойдым. Ошонда 500 рубль болды. Нормально. Жұмыс жақсы башталды десем да болады, иншалла. Все, дальше азыр 2 кусок пицца алғам, ошоны даң-даң-даң жеп алайын дағы, анан дальше жұмышты улантайын. Биринчи заказыбыз официалдуу түрдө 6 минуталык подачасы менен 1.19 коэффициентте поселок совхоза имени Ленина дейт го. Точка Б көрүнбөйт. Но бара берели. Каяка дейт, канча мүнөт дейт. Көрө береличи. Здравствуйте. В Люберцы поехали, да? Да, не закрыли. Сейчас? Да, закрыли. До свидания. Борго кире бериш жерден өтүп кетиптирмин. Анан эжекең өтүп кеттим дейт. 812 рубль болду, 24 мүнөттө алып келип койдум буну. Заказдар кымбат эмес билбейм. Мен только тариф комфорт жандыргам. Комфорт тариф менен иштеп атам. Анан тугандар, видеонун жүрүшүндө силерге Атаман таксопаркын сунуштап кетейин. Бул парктын комиссиясы 2,5%. Акчаңыздар 24 четке моментально эч кандай чектөөсү жок, чечип алсаңыздар болот. Таксиге тиешелүү эле полный пакет документтер жасалат. Ситимобиль менен Яндекс улап беришет. Россиянын бардык аймактарынан кошулуп иштесеңиздер болот. Там экспресс, доставка, грузовой, ал тарифтер дагы бар. Анан таксопарк ар бир ай сайын акчалай розыгрыш уюштуруп турат. Төмөндөгү телефон номерлерге чалып, Аким KG YouTube каналынан Гүлжигиттен деп таксопаркка ийгиликтүү кошулуп жумуш кылып жүрөңүздөр. Биз болсо экинчи заказды бүтөлү, жумушту уланталы. Акырын центрди көздөй кирет окшойбуз по ходу дела. Бул жерде коэффициент деле жок. До свидания. Спасибо. Бул айым менен 11 мүнөттө келдик, 282 рубль болду. Оплата наличный болчу, картага которуп коюптур. Красавица. Так, заправка, бак жанып калды тугандар. Жана таксопарктан чыгып атканда 100 километрден ашкан бензиним бар болчу. Ошого жетчүдөй деп, азыр 66 километрге жетчүдөй бензин калды дейт, и бак жанып калган. Дароле могу ближайшая заправка турат, ошодон дарс бензинди куял дагы. Анан дальше жумушту уланталы. Мен негизи эле башында эле куюп алышым керек болчу. По идее. Ну, Jack G7'din приборный панельдеги освещениясыны яркости түшүргөндү ким билет, я? Жазып койгулачы комментарийге тугандар. Мен издеп таппадым. О экрандын яркостун түшүрдүм. Бул нормально көзгө урбайт. А бул кетип аткандан көзгө урот чода. Ошо эме ким билет? Жазып койгулачы Jack G7 бул китайский кандай. Добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Так быстро ко мне еще не подъезжали. Первый раз. Да. Да и у меня так быстро заказ я никогда не словил. Балашиха, да, поехали? Да. Вечер
Всего доброго. Спасибо. До свидания. Otuz 8 minutта Балашихага келдик. Тариф комфорт 839 рубль чыгарды. Я не знаю, 839 рубль актады, актабады. Как вы думаете? Долго келдим, бирок. Балашихага кирип кеттик. Балашихага. Эми центрде көздөй акырын чыксамбы, кирсемби, походу. Москваны көздөй кирсемби деп аткан жерден коэффициенти жок. Бир заказ кармап калдым эле. Болсо болду деп алып койдум эле. Бул Москваны көздөй эмес, наоборот, область көздөйт. Электроугли, старая Купавня, новая Купавна, ошол тараптарда экен. Ай, барып келебиз, эми айла жок, барабыз дагы, ошол жактан уже домой жагабыз. Здравствуйте. Так, электроугли, да? Да. Пожалуйста. Всего доброго, до свидания. 33 минутта алып келдик бул бүйүк тууганыбызды. 781 рубль. Электроугли деп домой жандырып көрөлү, канча убакыт көрсөтүп атат. Так, 1 саат 12 мүнөттө 77 километр. Кеттик. Тариф комфорт жанык. Экономду жандырабызбы, жандырбайбызбы? Өткөндө комфорт плюста иштеп жүргөнүмдө, ушундай дальний там за город чыгып кеткенимде эконом жандырып, ушундай по делам домойду басканда эконом жандырсам, анча-мынча бир тондар эконом жандырбаа дегенден кийин эконом жандырбай койгом. Комфорт то именно комфорт өзүндө эконом жандырып берсем кандай болот? Жазып кетиңиздерчи туугандар, оюңуздарды. Комфорт менен эле берип атат го. Комфорт менен эле берип койду бул заказды. Мен сүйлөп бүтөрөк эле. Бирок коэффициент жок. Канча болот? Каяка барат? Бул да мо соседний эле айылга же бир могу жердеги эле магазинге болуп жүрбөсүн. Балашихага барат экен, 28 мүнөт көрсөтүп атат. Бул жерден Балашихага 28 мүнөт, 19 километр дейт. Ага, всего доброго. До свидания. До свидания. 35 мүнөттө алып келдик. Почти 39. Ой, жок, 36. Так, 848 рубль. Бул жакшы. Коэффициенти жок заказ болчу, но жакшы берди. 47 мүнөт 55 километр дейт домой дагы. Аңгычакты дагы заказды күтөбүз. Вечер добрый, здравствуйте. У вас есть зарядка от айфона? Найдем. Класс, давай к вам вперед. Давайте. Так, улица Парковая, да? Да. Возьми, пожалуйста. Наличными, да? Так. Ага. Пока. Спокойной ночи. Так, поехали с Богом. Вот вам iPhone. Вы великий, ну слава богу, я надеялась, рассчитывала и мечтала. Супер. Угу. Пакеты. Я этого боялась. Да, пакеты, а то мне оставите. Угу. Пакеттерин унутуп жөнөдү го, 25 мүнөттө алып келдим, 901 рубль болду. Акчасын ал болчу. Көрдүңөр, башында эле берип койгон. Бойфренд окшойт. Так, все, дальше топаем, работаем. Эпизоду менен үйдү көздөй бара жатам. Анан жанагы жумуш кандай
кандай болуп атат, сентябрда өзгөрүү барбы жокпу, ал жөнүндө мен билбейм, маалыматым жок. ГАИ доступ кандай эмнени текшерип атат, эмнеге басым жасап атат, алардын да пока белгисиз. Но мен баягы МФЦдан баягы документиден 16 август күнү соттолгон эмес деген справкага заявка таштап койгон болчумун. Справкамды бир айдын ичинде СМС келет деген, СМСти күтпөй эле кече 9 сентябрь күнү чалып справкага заявка таштаган болчумун десем, справкаңызды даяр келип алып кетиңиз деген, 9 сентябрда алып кеткем. Не имеет судимости деп чыкты. Конечно, соттолгон эмесмин да. Посольстводан болсо ал элекмин. Посольстводан да бар. Кыргызстан тараптан дагы справканы алып коюш керек экен. Вот, пока не знаем. Анан өзүнүн фит автоунаасы менен доставкада иштеген Бексултан деген кыргыз жигит бар, пиццерияда, чакан пиццерияда иштейт экен. Күнүнө 3240 плюс 600 рубль бензинге берип турат экен. Это Меникондон кечки саат 1ге чейин иштейт, 15 саат. Ошол жигит менен маек кылганбыз. Видео каналда кирип көрүп, колдоо көрсөтүп коюңуздар туугандар. Так, ну чо туугандар, үйгө келдик. МЦДга түшкөндөн бери заказ берген жок. Ошентип акырын түшүп келдик, жетип келдик. Эсепти дароо четко ясно чыгарып берип коеюн. Бүгүнкү эсеп деле айтканга уят го дейм себеп дегенде. Кечки саат канчаларда баштадым, эсимде да жок, экранда көрсөтүп коем, но грубо азыркы саатыбыз канча болду? Саат азыр 1ден 6 өттүр. Түнкү 1ден 6 өттүр, 2 сентябрь болуп кетти. 6 заказ кылдым. Ой жок, 6 заказ бул Яндекс менен, биринчи заказым бул билесиздер, эмне бир дагестанец баланы Яндекси жок эле остановкадан подобрал от борта. Вот 7 заказ кылып санайбыз. Аны 500 рубль калып барган. Яндекс боюнча эме и плюс ошол заказды кошкондо от борта 3829 рубль мен иштептирмин. Анан 2 кусок пицца, бир палпи деген напиток 0,5 иштим. Грубо 300 рубль санап койдум. Питанияга 300 рубль кетип калды. Менин чөнтөгүмө таза 3529 рубль калыптыр. 3529 рубль. Ушунча себеп дегенде бензинди санабадың десеңиздер, бензин өзүндө бар болчу, бир 100-120 километрге жеткенде. Андан кийин 6 күнгөндөн кийин мен могу Газпромдун приложениясынан куюп атып, бонустар накапливаться этип 700 болуп калган болчу. Как раз 700 бонус менен куюп алдым. Аны санабайбыз. Ошол 3529 рубль чөнтөккө Кудайга шүгүр. Эртең буйруса баштайбыз, сменалар толук тартабыз, кызыктуу роликтерди кылабыз, контент жаратабыз. Видео жаккан болсо лайктардан басып, комментарийлерден жазып, колдоо көрсөтүп кетиңиздер. Каналга катала элек болсоңуздар, катталып кетиңиздер. Урматтуу туугандар, суранып кетейин. 10 миңге ушунча калдык. 200 катталуучу болсо 10 миң болобуз иншалла. Ал дагы болсо иншалла колдон келет. Сиздердин колдооңуздар керек. Вот. Ошол азыр эми кирип чай пай ичип, курсакты тогузуп, акырын жатууктап эс алалы. Барыңыздарга ийгилик. Жатууктап эс алалы дегенде кандай? Ушул видеонун башынан аягына чейин монтаж кылыш керек болуп атат. Оңой эмес. Ошол көп сүйлөбөйүн. Барыңыздарга ассаламу алейкум. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө.